Аптадагы орчундуу окуяларды тааныштырып, Ош Бирим телеканалында жумалык маалымат аналитикалык программасы. Студияда кызматта мен Кенжебе Маматсадыкова. Алгач жума ичинде катталган маанилүү окуялардын топтому менен таанышып алыңыздар. 13 ноябрь дүйшөмбү. Өлкөдө 2 күндүн ичинде 6 адам жол кырсыгынын курмандыгы болду. Жол эрежесин бузгандарды каттоого алган видео фото байкоо жабдуулары Бишкек жана Ош шаарларына 30 ноябрга чейин орнотууларын өкмөт билдирип чыкты. Кыргыз өкмөтү А1, Б1 үлгүсүндөгү айдоочулук күбөлүктөрдү 18 жаштан өткөндөргө гана берүүнү сунуш кылып, жаңы эреже иштеп чыгууну Юстиция министрлигине тапшырды. 14 ноябрь шейшемби. Ош облусунда бир суткада 5 адам жол кырсыгынан каза болду. Кыргыз Республикасынын президенти Алмазбек Атамбаев Чүй облусунун Сокулук районундагы кафел чыгаруучу заводдун ишмердүүлүгү менен таанышты. Кыргызстанда 600дөн ашуун бала ВИЧ илдетин алып жүргөндүгү маалымдалды. 15 ноябрь шаршемби. Ош шаарынын Амир Темур аймактык кеңешинде жаңы төрөлгөн наристе көчөдөн табылды. Кыргыз өкмөтү Кыргызстандын 2018-2040 жылга чейинки өнүгүүсү боюнча таза коом жаңы доор долбоорун талкуулап жактырды. Мамлекеттик мүлк фонду Альфа Телеком ишканасын сатуу боюнча орусиялык ишкер Елена Нагорная менен сүйлөшүүлөрдү токтотту. 16 ноябрь бейшемби. Оштогу бала бакчалардын биринде 4 жаштагы баланы зордуктоого аракет жасаган киши кармалды. Жогорку кеңеш суу кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча демилгени колдоп берди. Россиянын Сочи шаарында өткөн дүйнөлүк чемпионатта спорттун күжүрмөн самбо түрү боюнча Оштон барган балбандар байгелүү кайтып келишти. 17 ноябрь жума. Кыргыз Республикасынын президенти Алмазбек Атамбаев Россия Федерациясына атайын иш сапары менен барды. Дүйшөнбек Зилалиев вице-премьер-министрлик кызматтан бошотулду. Бул күнү өлкөдөгү жаштар бүткүл дүйнөлүк студенттердин эл аралык майрамын белгилешти. Күздүн акыркы айында өлкөдө жол кырсыгы кескин көп катталып жатат. Өткөн аптада эле Кыргызстанда жол кырсыгынан 30га чукул адам көз жумса, бул жумада унаалардын кагылышы себеп болуп, 10дон ашуун адам о дүйнөгө кете берди. Бир топ жарандык коом өкүлдөрү, депутаттар маселени айгай салып көтөрүп чыккандан кийин жерлерде жол коопсуздугун көзөмөлдөгөн кызматкерлер атайын акцияларды уюштуруп, айдоочулар арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүштү. Ал арада Кыргыз өкмөтү жол эрежесин бузгандарды каттоого алган видео фото байкоо жабдуулары Бишкек жана Ош шаарларында 30 ноябрга чейин орнотууларын маалымдады. Алар таркаткан билдирүүдө видеокамералар келечекте бүткүл республика боюнча орнотуулары айтылат. Ал үчүн өкмөт, ИИМ жана шаар мэриялары жооптуу экени да жарыяланды. Андан тышкары жыл аягына чейин жол кырсыктары боюнча маалыматтар камтылган борбордук банк түзүлүп, эреже бузгандардын жоопкерчилигин күчөтүү, жол коопсуздугун тейлеген тартип сакчыларын атайын 3 айлык окуудан өткөрүү жагы жазылган. Буга удай эле Кыргыз өкмөтү А1, Б1 үлгүсүндөгү айдоочулук күбөлүктөр буга чейин 17 жаштан берилип келсе, эми 18 жаштан өткөндөргө гана берүүнү сунуш кылып, бул боюнча 2017 жылдын соңуна чейин жаңы эреже иштеп чыгууну Юстиция министрлигине тапшырды. Тапшырмалардын берилгени жакшы.
Алдыга койгон максат пландарды карап олтурсаң, эртең декабрдан баштап өлкөдө жол кырсыгы катталбай, эреже бузгандар жазасын 2 эсе тартып калчуда эле жыргай түшөсүң. Бирок бүгүн ноябрдын 18-и. Эс алуу күндөрүн кошпогондо Сапар Исаков койгон тапшырма туп-туура 9 күндөн кийин ишке ашышы керек. Апта ичи айрым маалымат каражаттары көтөрүлгөн маселе боюнча Бишкек шаарынын депутаттарынан пикир сурашканда, алар Борбор калага камера орнотууга каражат бөлүү мында турсун, коюлган тапшырма шаардык кеңеште көтөрүлө эле экендигин айтышат. Ош шаарында кырдаал кандай? Кыймылдаган бирөө барбы же айтылган сөз айтылган жерде калдыбы? Кийинки материалда сөз болот. Мындан 2 жыл мурун Ош шаарындагы коопсуздукту көзөмөлгө алуу максатында жергиликтүү казнадан жана япониялык гранттын негизинде 200 видео камера коюлган эле. Ал негизинен 2 багытта орнотулуп, бүгүнкү күндө 1 багыты гана иштеп келет. Тактап айтсак, шаардагы кылмыштуулуктун бетин ачууда жашыруун камера катары кызмат кылат. 200 видео камера орнотулган. Ал азыр учурда иштеп жатат. Негизги көзөмөл биздин Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын башкы имаратында, ушул жерден биздин кызматкерлер көз салып турат. Айта кетсем, жогорку 200 камера бүгүнкү күндө активдүү иштеп атат. Катталган жол кырсыктары же болбосо ар кандай кылмыштар ушул видео көзөмөлдөр аркылуу ачылып жатат десек болот. Ал эми экинчи багыты жол эрежесин сактабаган айдоочуларды ошол убагында сүрөткө тартып калуу мүмкүнчүлүгү ишке ашкан эмес. Ал үчүн кошумча жабдуулар орнотулушу керек. Камераларды орнотуу учурунда автоматтык түрдө сүрөткө алуу мүмкүнчүлүгү планга алынган эмес дейт азиздер. Машиналар красный линия кызылдан өтүп кетип, же жашылдан өтүп кетип, же жарандарыбыз баягында пешоход жол эрежесин сактабаганда тартып кала турган бул камералар азырынча функциясы жок андай. Бул камералар жок, камера тартып турат. Ал эми тиги жол эрежесин бузганда тартып калуу боюнча аларга фотофиксация деп коет. Фотофиксация бул камерада орнотулган эмес. Бул жок азырынча. Биздин ошол коюп аткан мезгилде сүрөткө тартып ала турган фотофиксациялар биринчиден ал биз орнотуп аткан камералардын проектисине каралган эмес. Бирок биздин кабелдер бар, азыр даяр. Эгер өкмөт деңгээлде каржы маселеси чечилсе, бул жерге 200 камеранын жанына фотофиксацияны орнотуп коюп, бул жеңил гана. Коопсуз шаар долбоорун ишке ашыруу өкмөттүк деңгээлде көңүл бурулуп жатат. Ош шаардык мэриясы быйылкы жыл жергиликтүү казнадан автоматтык түрдө сүрөткө алуу аппараттарын коюуну пландап, каржынын тартыштыгынан ал нерсе ишке ашкан эмес деген оюн билдиришти. Ал эми Ош шаардык кеңеши бул багытта акча каражаты бөлүнүп берилгендигин айтат. Шаарда жергиликтүү бюджеттен дагы өткөн ушул бюджеттик атайын отурумда комитетте дагы мен 1 миллион 700 миңге жакын акча каражаты ушул тараптуу колдоо багытында бөлүнүп берилген. Албетте бул өтө колдой турган маселе. Бүгүнкү күндө жол коопсуздугу бир, андан сырткары коопсуздук шаар болгондон кийин сөзсүз түрдө видео байкагычтар иштеп жүрсө, кылмыштуулук азайышына чоң бул көмөк болот да. Ошондуктан бул маселени биз шаардык кеңештин депутаттары алдыдагы ушул сессияларда сөзсүз карайбыз деген ойдобуз. Коопсуз шаар алда качан эле курулушу керек эле дешет укук коргоочулар. Өнүккөн шаарларда жол көзөмөлдөө камералары тынымсыз иштегендиктен жол кырсыктары көп катталбайт. Мисалы Алматыга барсаңыз, Алматыда ошондой жанагы сиз айткан ДТП аз бизге караганда, жанагы линиядан өтпөйт, зебрадан өтпөйт, алар мыйзамды сактап өздөрүн урматташат. А bizde дагы эле коопсуз шаар куруп койсо, может ошол камерадан коркуп бир аз сактайбы деген сөз. А камераны бекер эмес ал. Ал мамлекеттик бюджеттен акча көп кетет. Мисалы бизди мына шаардын ичинде Ошко деле коюшту. Койду, бирок алар жөн эле показов экен, иштебейт экен алар. Бишкектин да бир 4-5 жеринде бар экен, алар деле иштеп, ошол нарушительдин үйүнө квитанциясы барып, акча штраф төлө деген показов элек. Значит, мамлекет тарабынан ушул коопсуз шаарды уже давно иштеп чыгыш керек эле да, иштебей атат. Бирок камералар коюлушу менен дагы бир көйгөй жаралат. Эреже бузган айдоочулардын деңгээлине айып пул жөнөтүүдө ал баштагы ээсине барат. Унааны сатып алган адам өз атына өткөрбөстөн, өз ара келишим аркылуу гана сатып алып, сатуучулар унаанын ээси болуп кала берген учурлар абдан көп. Учурда унааларды өз атына каттатуу мезгил талабына айланууда. Эгерде камералар орнотулуп калса, жол кайгыл кызматкерлерине бир топ түйшүк болорун айтышты. Бул бир эле биздин кызматкерлерге жана биздин иш боюнча пайда келтир. Бул бүткүл Кыргыз Республикасынын, Кыргыз өкмөтүнө дагы биздин шаарга дагы өтө жакшы тарбия болот эле айдоочуларга. Анан бунун фото видео фиксация болуш үчүн автоунааларды өзүнүн жеке менчик өзүнүн атына өткөзүш керек. Өткөзбөсө бул багытта жумуш бир аз оорчулук жаратат.
Деген менен аталган долбоор ишке ашса, бир топ жетишкендиктер болору бышык. Эреже бузгандар убагында катталса, унаа кырсыгынан каза тапкандардын саны азайышы күтүлөт. Айдоочулук күбөлүк берген автомектептердин бүтүрүүчүлөрүнүн эреже бузуу көп катталса, ал окуу жайдын укугу чектелиши мүмкүн. Анан дагы унааларды техникалык кароодон өткөрүлүшү талап кылынат. Чынарбек Алипбеков, Самат Сайдамат уулу, жумалык аналитикалык программасы. Ким бирөөлөр айткандай, 30 ноябрга чейин эмне бар, эмне жок айтуу кыйын. Бирок жаңы шайланган президент Сооронбай Жээнбековдун ант берүү аземи кийинки жума күнү 24 ноябрда болоору маалым болуп калды. Учурда тиешелүү кызматтар бул иш-чарага кызуу даярданып жаткан кези. Жогорку кеңеште сыртта турбай инаугурацияга кетүүчү чыгымдарды сураганы финансы министри Адылбек Касымовду чакырышты эле, ал пландалган салтанат үчүн бюджеттен 13 миллион 100 миң сом каралганын билдирди. Маалымат жарыяланары менен Жээнбековдун инаугурациясы коомчулукта кызуу талкууну жаратты. Бир күндүк иш-чара үчүн коротулган акчага бир нече үй салып, же муктаждарга жардам берсе болот эле го деген сын пикирлер көбөйгөндөн кийин президенттик аппараттын маалымат саясат бөлүмү Сооронбай Жээнбековдун ант берүү аземине коротулуучу акчанын так суммасы аныктала элек экендигин айтып чыкты. Ошондон бери бул тема боюнча расмий маалымат бериле элек. Бирок учурунда башка президенттердин ант берүү аземинде да бюджеттен миллиондогон акча каражаттары бөлүнгөн экен. Маселен, азыркы президент Алмазбек Атамбаевдин инаугурациясына 2011 жылы 10 миллион сом сарпталган. Ал эми Курманбек Бакиевдин аземине андан 2 эсе көп, башкача айтканда 20 миллион сом. Роза Отунбаева бийликке келгенде 10 миллион сомго жетпеген каражат каралган экен. Республикалык каражаттын бир бөлүгү мына ушундай иш-аракеттерге жумшалып жатса, дагы бир бөлүгү жалпы элге берилип жатканы чындык. Муктаждарды колдоо үчүн делген каражат чыныгы муктаждарга берилсин деген айрым эл өкүлдөрү жөлөк пулду берүүнүн жаңы эрежелерин сунуштап өкмөткө тапшырган. Инаугурацияда өз жолу менен болуп жаткандыр. Негизгиси элге деген каражат туура бөлүштүрүп жатабы деген кабарчыбыз. Бул жумада жөлөк пулдардын тагдырына кызыкты. Буга чейин социалдык жөлөк пулдар жарандардын үй бүлөлүк шартына карап чегерилген. Анда соцсадистер жарандардын үйүнө барып, эч нерсеси жок болсо гана пособия алууга чечим чыгарышкан. Эми бул система жоюлуп, ар бир жарандын өспүрүм курактагы балдары жөлөк пул ала турган болууда. Бул мыйзамдын өзгөчөлүгү мурдагы азыркы учурда 17 жылдын 31 декабрына чейин иштеп жаткан мыйзамда мамлекеттик жөлөк пулдарды дайындоо балдары бар, аз камсыз болгон үй бүлө. Бул жерде айтылып атпайбы, аз камсыз болгон үй бүлө деп. Демек, үй бүлөнүн социалдык абалына каралат эле да. Азыркы мыйзамда жашоо деңгээлине же болбосо социалдык абалына карабастан балдардын жаш курагына жана алардын санына жараша берилет да. Жаңы иштелип чыккан долбоорго ылайык мамлекеттик жөлөк пулдар төмөндөгүдөй тартипте чегериле баштайт. Жаңы төрөлгөн наристелер 4 миң сом өлчөмүндө сүйүнч пул ала алышат. 3 жашка чейинки балдарга 700 сом, 3 жаштан 16 жашка чейинки балдарга 500 сомдон жөлөк пул чегерилет. Эгер балдардын улуусу 18 жаш болсо, калган экөө дагы жөлөк пул ала албайт. Бул учурда пособия 4-чү баладан баштап бериле баштайт. Ал эми 3 балдар болсо, алардын баарына 16 жашка чейин жөлөк пул берилет. Мүмкүнчүлүгү чектелген балдар атайын пенсия жана 16 жашка чейин жөлөк пул да ала алышат. Бул суммалар район шаарлардын категорияларына карап өзгөрүлөт. Тоол аймактарда жөлөк пулдун суммасы жогорулатылмакчы. Жөлөк пул 3 түргө: сүйүнчү пул, ата-энеге көмөк жана үй бүлөгө көмөк катары бөлүнөт. Жогорудагы суммалар тоол аймактарда өзгөрүүсү мүмкүн. Ал үчүн жарандар өзү жашаган аймактагы социалдык коргоо башкармалыгына же айыл өкмөттөгү тиешелүү адистерге кайрылса болот. Жөлөк пулдардын үчөө тең, сүйүнчүсү дагы, балага көмөк дагы, үй бүлөгө көмөк дагы алуучу менен балдар чогуу жашаган гана учурда чектелет. Ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген балдарыбыз деле мисектин корутундусу боюнча жанагы азыркы учурда 3 миң сомдон берилип жатат. Аны да ала берет. Мына бул жөлөк пулду деле эгер жаш курагы жанагы саны боюнча туура келген болсо, азыркы мыйзамга чектеле берет. Жөлөк пул боюнча жаңы иштелип чыккан мыйзам долбоор учурда өкмөттө акыркы ирет каралып жатат. Ага чейин долбоор талкууга алынып, ар тараптуу сунуштар камтылды. Жакынкы күндөрү өкмөттө кол коюлса, акыркы варианты жалпыга жарыяланмакчы. Бул деген азыр министрликтер менен согласовать этилип, макулдашылып, андан кийин министр каралып, менимче өзүнүн замечанияларын, предложенияларын берип, андан кийин аларды кайрадан бул министрликке иштеп,
чыгып отработкага кетип туруп анан кийин өкмөттүн аппаратына жөнөтүлгөн да бул документчи. Анан азыркы күндө өкмөттө карап атышат. Өкмөттөн чыгат, анан биз официально сайттарга беребиз, жана силерге кошумча ирээсинде айтабыз, телевидениялардан чыгат, бардык жактардан кетет да. Мыйзам долбоору тууралуу социалдык коргоо министрлиги өлкө аймагында семинарларды уюштурмакчы. Анда аймактагы адистерге жаңы мыйзам толук түрдө түшүндүрүлүп, анын ишке ашуу жагын айтып беришет. Марат Акымбек уулу, Кудайберди Дыйканов, жумалык аналитикалык программасы. Кыргыз-казак чек арасындагы кырдаалдын айынан быйыл өлкө казынасы 2,5 миллиард сомдон кол жуушу мүмкүн. Мындай пикирди аптанын шейшемби күнү каржы министри Адылбек Касымалиев маалымдады. Ал быйыл казынага 1 миллиард 800 миллион сом киреше түшөт деп болжолдонгонун айтып, чек арадагы абалдан улам салыктар 2,5 миллиард сомго кем чогулушу мүмкүндүгүн эскертти. Аларда ун өндүрүүчүлөр комитетинин төрагасы Рустам Жунушев Кыргызстан Казакстандан акча төлөгөн буудайдын 20-30% гана алып жаткандыгын билдирди. Бул өз кезегинде ундун баасына таасирин берип, ал 50 тыйындан 1 сомго чейин кымбатташы мүмкүн экендигин билдирди. Ата мекендик башка өндүрүүчүлөр да азык түлүктөргө татыктуу кардар таппай жатканын айтып жатышат. Абал ушундай. Өлкө экономикасы үчүн бир кыйла оор жагдайлар жаралууда. Аны толуктаган ишенген бир булагыбыз Кумтөр деген өкмөт өткөн аптада активисттер менен келишип, жогорку кеңеште мөңгүлөрдү бузуп алтын казууга ынандырууга түзүк эле аракет кылышты. Ал тургай бардык чыгашаны өзүнө алып, калоочуларды Давыдов жана Лысый мөңгүлөрүнүн абалы менен тааныштырып келүүгө аракет кылышты. Дүйшөнбек Зилалиев көрсөңөр эле маселени түшүнөсүңөр деген менен Кумтөргө баргандар бир бөлүгү позициясынан кайткан жок. А дейбизби, бу дейбизби, акыры маселе жогорку кеңештин жалпы жыйынына коюлду. Ошентип турдуу аргументтер келтирилип, сын пикирлер айтылбасын, депутаттар бейшемби күнү суу кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча демилгени колдоп беришти. Мөңгүнү ээритиштиби же ал өзү ээридиби? Алтынды канадалыктарга каздырып, өнөбүзбү же курайбызбы? Абай Балчейбеков сары эсеп салды. Кумтөр алтын кенинин жанындагы Давыдов жана Лысый мөңгүлөрүн казууга уруксат берген мыйзам долбоору жогорку кеңештин тармактык комитетинин 3-окуусунан өткөндөн кийин Бишкекте парламенттин алдында активисттер каршылык митингге чыгышты. Алар мөңгүлөр улуттук байлык экенин, аны казууга мыйзам жол бербестигин билдиришти. 5 жылдан кийин болобу, 15 жылдан кийин болобу, биздин жаратылышка келген зыян үчүн Кумтөр компаниясын жана ага тиешелүү адамдарды биз жоопко тарта албай калабыз. Мына бүгүнкү мыйзамды алып чыгып атышат, ушундай. Андан соң өкмөт менен активисттер тегерек столго чогулушуп, мөңгүлөр боюнча талкуу уюштурушкан. Жыйында өкмөт мөңгүлөрдү бузууга макулдук берүү боюнча позициясынан кайткан эмес. Ага активисттер жана бейөкмөт уюмдун өкүлдөрү каршы чыгышып, ошентип эки тараптын ортосунда чыр чыгып, жыйын үзгүлтүккө учураган. Все, давайте кеттик. Биз эч кандай сунушуна макул эмеспиз. Булар мыйзамды артка чакырбагандан кереги жок бизге мындайдын. Кумтөргө барып келелик эми болду. Өзүңөр барып бергиле, рахмат. Көрбөй, кантип сүйлөшөсүңөр эми бул боюнча? Жүр чогуу барып келелик, аны калктан бар. 14-ноябрда вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиев баштаган 50-гө жакын адам Кумтөр кенине барып, мөңгүлөрдүн абалы менен жеринен таанышкан. Алар менен жогорку кеңештин 6 депутаты, активисттер жана журналисттер да барган. Буга чейин өкмөттөн Давыдов жана Лысый мөңгүлөрү ээрип калбай калган деп айтылганы менен, иш жүзүндө аны көргөндөр айтылып жаткан 2 мөңгү бар экенин айтышты. Булар мөңгүлөр биз сыяктуу эле, адам сыяктуу эле да. Булар жашайт. Активисттер жана бейөкмөт уюмдарынын каршылыгына карабай суу кодекси боюнча жаңы мыйзам долбоору жогорку кеңешке келди. Депутаттар ар кандай пикир билдиришип, кээ бирлери бюджетти толтурууга добуш берүүгө үндөссө, кээси суу келечекте алтындан да кымбат байлыкка айланат деп караманча каршы чыгышты. Жогорку кеңештин депутаты Жанарбек Акаев Давыдов жана Лысый мөңгүлөр үчүн мыйзам долбоору өтүп кетсе, башкаларда мыйзам сурап келет деп кооптонуусун билдирди.
Эртең бул мыйзамды биз азыр бүгүн кабыл алып берип койгондон кийин бул мындай өнөктүк прецедент түзүлүп калбайбы? Башка мөңгүлөр дагы, башка инвесторлор дагы. Мына эми жанагы Давыдов менен 10 секунд кошпосузбу? Давыдов менен 10 секунд. Давыдов менен Лысый мөңгүсүндөй кылып, бизге дагы уруксат бергиле. Мына эми сары төр дагы эрип атат. Мынанча пайызга азайыптыр деп анан парламентте жарга такап, мунун айынан депутаттар дагы жаман көрүнүп, ушундай кырдаал болбойбу деген бир мындай кооптонуп атат да менде. Жанар Куаныч, бул эч кандай прецедент болбойт. Сары төр боюнча мен сиздерге айтып кетейин, кум төрдө да сиздерге айтып бердим эле азыр. Жалпы мурунку созувда болгон депутаттар эсинде бардыр. Башында ушул мыйзам келгенде сары төр менен чогуу келген. Сары төр ушунун ичинде болчу. Ошо 5-созывдагы депутаттар буга каршы чыккан. Ошондон да бир себеби баягы мыйзамдын токтоп калганы. Сары төргө каршы чыкканынан. Ошондуктан азыркы биздин өкмөтүбүз мурун 2-3 жыл мурун кандай токтоп калса, сары төрү жок, алып келип атабыз азыр өзгөртүүсүз. Ошентип жогорку кеңеш 16-ноябрда өкмөт сунуштаган суу кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоорун 3-окууда колдоду. Аталган документке 63 депутат макул, 22 эл өкүлү каршы добуш беришти. Талаштуу мыйзам долбоорунун мындан аркы тагдыры президенттен көз каранды. Ал кол койбосо Кумтөрдөгү Давыдов жана Лысый мөңгүлөрүн жылдырууга уруксат берилбейт. Суу кодексин өзгөртүү демилгеси буга чейин 2015-жылы да сунуш кылынган. 2 окуудан өтүп 3-окууга келгенде мыйзам долбоору артка чакыртылып алынган. Арген Нуров, Шахрук Иминжанов, жумалык аналитикалык программасы. Апта ичиндеги дагы бир маанилүү жаңылыктардын бири мамлекеттик мүлк фондунун Альфа Телеком ишканасын сатуу боюнча орусиялык ишкер Елена Нагорная менен сүйлөшүүлөрдү токтоткону болду. Мекеме муну тараптардын сатык шарттары боюнча бир пикирге келе албаганы менен түшүндүрдү. Мегаком деген соода маркасы менен белгилүү Альфа Телеком мобилдик байланыш компаниясынын 100% акциясын сатып алууга Елена Нагорная аттуу орус жараны арыз бергени быйыл сентябрда маалым болгон. Ал ортодо интернетте Нагорная Орусияда чай бизнеси менен алектенери ачыкка чыгып, кыргыз коомчулугунда сын пикирлер пайда болгон. Айрым депутаттарда ансызда абоненти көп, кирешилүү тармак эмне үчүн сатылып жатат деген суроолорду коюп, башка кардар табуу керек экендигин билдиришкен болчу. Ошентип эл өкүлдөрүнүн мөңгүгө байланыштуу пикирлери эске алынбаганы менен Мегакомдун тагдыры бул абалга келиши бир катарларын кубандырды. Орусиялык ишкер менен мамиле ошентип үзүлдү. Анткени менен эки өлкөнүн президенттери жакшы эле алака жүргүзүп жаткандай. Жума күнү өлкө башчысы Алмазбек Атамбаев Россия Федерациясынын президенти Владимир Путиндин чакыруусу менен Санкт-Петербургдагы 6-чы эл аралык маданий форумдун ачылыш аземине катышуу үчүн барды. Ушул эле күнү Чехиялык Лиглас компаниясы менен иштечүүгө баш оту менен киришип, бирок максатына жетпей калган вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиев ээлеген кызматынан президенттин жарлыгы менен бошотулду. Өкмөттөн Зилалиев башка кызматка отурат деп билдирүү таркатылганы менен Дүйшөнбек мырза кайда барып эмне жумуш кылаарын билбестигин, бирок бийлик кайда жибербесин кызматка даяр экендигин маалымдады. Жаңылык жалпыга жарыяланары менен айрымдар ушундай болушу керек эле деп табасы канап олтурса, кээ бирлер жаш эле өкмөт мүмкүнчүлүк бериш керек болчу деген ичинен сыздап отурган кези. Жаш демекчи 10-ноябрда Кыргызстанда жаштар күнү белгиленди. Ал эми 17-ноябрь бүткүл дүйнөлүк студенттер күнү. Бул даталарда өлкөнүн булуң бурчунда бир катар жаштарга арналган иш-чаралар уюштурулду. Жаштардын бүгүнкү күндөгү орду, алардын билим деңгээли жана аларга кылынган мамиле тууралуу Марат Акимбек уулу сөз кылат. Жогорку окуу жайларда билим алып, мыкты адис болууну максат кылган жаштардын саны жылдан жылга көбөйүүдө. Педагогдордун белгилөөсүндө акыркы учурларда медициналык жана экономикалык багыттагы билим алууну максат кылгандар көбөйгөн. Андан кийинки баскычта техникалык билим алууну каалагандар турат. Билим берүүнүн жаңы ыкмасы катары билим берүүчү мекемелер студенттерге тиешелүү шарттарды түзүп берет. Практикалык сааттарды уюштуруп берүүдө окуу жай милдетине өткөрүлгөн. Тиешелүү шарттарды түзүп берип, билим берүүчү каражаттар менен студенттерди тааныштырып, анан студенттердин өз алдынча билим алуусуна көбүрөөк шарт. Ушул багытта көбүрөөк иш жүрөт да бул системасында. Ушул багытта аракеттер жүрүп атат. Негизги бүтүрүүчүлөр эң көпчүлүгү медициналык адистиктерди бүтүшөт, экономикалык адистиктерге басым жасалып атат.
техникалык багытта азыраак. Жаш активисттердин баамында азыркы учурда жаштардын коомдогу орду өткөн 5 жылга салыштырмалуу жогору. Маселен, окуу жайларда жаштардын орду чоң дешет. Атайын студенттерден куралган комитеттер, акыйкатчы аппараты сыяктуу уюмдар түптөлгөн. Алар өз кезегинде окуу жай ректоруна чейин көйгөйлүү маселесин айтып, чечип алууга укук алган. Бизге бул боюнча студенттер өзүнүн билимин өркүндөтүү боюнча мага көбүрөөк келиши мүмкүн. Себеби бизге айтышат, менин мындай талантым бар эле, буну кантип чыгарсам болот. Жоксо кимине байланышып, анда ишке ашырсам болот деген маселелер менен көп кайрылышат. Мына кечээки чогулуштан бери эле мисалы бир студент келип кайрылды менде. Ошо Ош шаарында мен өзгөчө бир идеям бар эле, ошонун ким менен байланышсам болот дегенди түздөн-түз келип байланышты. Мен ага ошол жакшы жолун айтканга аракет кылдым. Эксперттердин баамында жогорку окуу жайлар экиге бөлүнүп калды. Алардын бири студентти эптеп дипломдуу кылууну максат кылса, экинчилери эл аралык деңгээлде эске алуу менен жогорку билимдүү адисти тарбиялоого аракет кылууда. Билим берүүдөгү мындай эки багыттуу мамиле өз кезегинде кесибин мыкты деңгээлде билбеген адистер тарбияланып калышына түрткү болууда. Бир эле факультеттин ичинде дагы эки түрдүү окутуучулар бар. Күн өткөнү болду, ал тургай сессия жакындаган мезгилде балдардын буга чейинки кандай билим бердим эле, ошону кайра сурап алайын дегенде эмес, үйрөнө элек болгон болсо, мага кошумча киреше болор эле деген сыяктуу болуп, билбеген студентти каалаган окутуучулардын саны арбыгандыгын жашырганга болбойт. Бул деген коомчулуктун оорусу. Ал оору менен күрөшүүдө биз ошол оорулууну гана дарылабастан, аны алдын алуунун жолун дагы системалуу түрдө жүргүзүш керек деп ойлойм. Кырдаалдан улам жогорку окуу жайдагы билим берүүгө канааттанбаган жаштардын саны арбаган. Мындай учурда келечек ээлери билимге сугарылбастан акча табууга умтулушат. Жогорку билими бар жаштардын 50%-дан ашыгы өзүнүн кесиби боюнча иштебей калууда. Бул көрсөткүч келечек ээлерине жетишээрлик билим берилбей жатканынан кабар берет. Эксперттер учурдагы билим берүү системасын өзгөртүүнү сунушташууда. Эл аралык деңгээлди эске алып караган мезгилде, демек кызматташууларды күчөтүү керек, жана ошого чын дилинен берилген жамаатты тарбиялап өстүрүү зарыл. Анткени кайсыдыр бир жамаатта башкалардын кызыкчылыгын ойлобогон, жеке кызыкчылыгы менен гана күн кечирген билим сага керек, керек болсо менден өзүң алганга аракет кыл деп гана койбостон, кантип билимге шыктандырса болот. Балким бул бизден билим алып жаткан студент эртең мекенине кандай деңгээлде салым кошо алат деген суроого менин бул берген билимим жооп боло алат деп абийир алдында өзүн соттой ала турган жамаатты түптөө бул жакшыраак натыйжа берет. Түрдүү Шаардагы жаштар иштери боюнча комитети болсо ушул жумада атайын жаштарга сынак жарыялады. Анда окууда, спортто, маданиятта жана өз кесибиндеги мыктыларды аныкташкан. Мыкты деп аталган жаштарды кала жетекчиси жана шаардык кеңеш депутаттары да куттукташты. Өткөн жылдарга салыштырмалуу быйылкы жыл жаштар үчүн ийгиликтүү болгонун айтышат. Билим берүү жаатында дагы чынында эле быйылкы жылда жакшы жетишкендер бар. Алматыда өткөн олимпиадага барып катышып кетти, биздин балдар катышып келди. Эл аралык олимпиада, республикалык олимпиадаларда жакшы биринчи орундарга жетишти. Мына мисал катары дагы айтып өтсөм, биздин кыргыз кызыбыз Россияда болуп өткөн орус тили боюнча сынакта биринчи орунду ээлеп келди. Бул дагы жакшы бир жетишкендик деп ойлойм. Акыркы учурларда мамлекеттик чоң кызматтарга жаштарды тартуу саясаты активдешип жатат. Эми маселе жогорку билимдүү жана тажрыйбасы бар жаштарды тарбиялоодо калды. Мамлекеттик саясаттагы билим берүү системасы да реформаланып, келечек ээлерине билим берүүнү жакшыртуу зарыл. Антпесе жаштардын жана жаш кадрлардын коомдук орду болбой калуусу мүмкүн. Марат Акынбек уулу, Кудайберди Дыйканов, жумалык аналитикалык программасы. Бул аптадагы маанилүү делген окуялар болду. Жараткан бизди жагымдуу жаңылыктар менен жолугуштурган болсун. Кийинки ишембиде ушул сааттарда жолугушканча аман туруңуздар.